Марат мырза, саламатсызбы? Министрдин орун басары болуп дайындалгандыгыңызга 2 айдан бир аз эле ашыгыраак убакыт болуп калды көрүнөт. Бул иште өзүңүздү кандай сезип жатасыз? Деги эле жалпы ашканасын өздөштүрүп болдуңузбу? Рахмат, урматтуу көрүүчүлөр. Жалпы кыргызстандыктарды орозо менен да куттуктап кетүүгө уруксат этиңиз. Туура мен дайындалганыма 2 айдан ашык убакыт болуп калды. Бул убакыт ичинде толугу менен жаштар саясатын өздөштүрүүгө жетиштүү убакыт деп ойлойм. Мен толук аралашып киргенден кийин абдан сыймыктанган, сүйүнгөн дагы жагдайлар бар. Кыргызстандын жаштары жөнүндө мындай бир аз туура эмес сөздөр айтылып жүрчү да, азыркы жаштар мындай, тигиндей депчи. Бирок мен азыркы жаштар менен абдан сыймыктанам. Анткени мен өзүм, жеке өзүм жаштарды 2-ге бөлүп койдум да. 90-чы жылдардан 2000-чы жылга чейинки жаштар, анан 2000ден кийинки жаштар. 90-чы жылдардан кийинки жаштар биз ар түрдүү жанакы саясий окуяларды, төңкөрүштөрдү, революцияларды, турмуштун кыйын жагдайларын көргөн жаштар. Ал эми 2000ден кийинки жаштар, булар такыр башка жаштар экен. Жана мен ойлойм, бул эң сонун жаштар ушу 2000ден кийинкилер. Кыргызстанды дагы келечеги болчу, Кыргызстанды өнүктүрчү, жаңы маданият, жаңы сезим калыптандырчу жаштар дагы ушулар экен. Мен алар менен иштешип жатканыма абдан сыймыктанам. Бул иштечи мындай сизди баягы мамлекеттик кызматтан тажрыйбаңыздын жоктугун алганда оор деп эсептебейсизби? Албетте, мамлекеттик тажрыйба аз экендиги чындык. Бирок азыркы жаштар жөнүндө мыйзам боюнча деле жаштар 14 жаштан 28 жашка чейинки деп саналат. Биз азыр жаңы мыйзам менен 35 жашка чейин деп көтөрүп жатабыз. Менин жашым 28-де. Ошондуктан мен жаштардын ишин алып барууга так дал келем деп ойлойм. Тажрыйбаны болсо эч ким асмандан албайт. Ушинтип дайындалып, тажрыйба топтоп, анан эл үчүн, жер үчүн дегендей иштер жүрөт. Журналистиканын казанында кайнап жүрүп эле анан мамлекеттик кызматка өтүп кеттиңиз. Анан бул кызматка келишиңиз мындай күтүлгөн жагдай беле же сиз үчүн кокустук болдубу? Мен жаш болгону менен акыркы бир 10 жылда Кыргызстандын саясий казанында, коомдук турмушта активдүү аралашып эле буркан-шаркан кайнап жүргөн жаштардын биримин. 18 жашымда партияга мүчө болуп, андан кийинки оомал төкмөл саясий турмушка активдүү аралашып, бир президент кетип, андан экинчи президент кетип, жанакындай окуялар болуп, журналистикада жүрүп, анан 3 жыл жогорку кеңеште башкы адис болуп, Атамекен фракциясында иштедим. Анан мен үчүн мен эми ар бир адам баягы генерал болууну самабаган солдат эмес дегендей, албетте көксөгөн максат, тилек кызмат кылуу болчу. Негизи журналистикада жүргөндө мындай саясатка же бийликтин мындай кандай айтсам, парламентке келсем, мүмкүн мамлекеттик кызматка келсем деген ой болчу беле? Ошондо мүмкүн ошол кезден эле сиз даярдыкты баштаган жашарсыз. Албетте, мен 16 жашымда келип Бишкекке мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу боюнча факультетти тандап алгам. Андан кийин жогоруда айтып атпаймынбы? 18 жашымдан баштап эле. Керек болсо 16 жаштан баштап Кыргызстандагы коомдук саясий турмушка активдүү аралашып, азыркы бир топ көрүнүктүү жаштар менен чогуу чаран жүргөнбүз. Марат мырза, айтыңызчы, кызматка келишиңизде коомчулуктун бир бөлүгү мындай сиздин бийликке карата мындай лоялдуу мамилеңизден улам деп баамдап айтып жүрүшөт. Бир бөлүгү болсо Марат соңку 1-2 жылдын ичинде кескин өзгөрүп кетти, көз карашы деп мындай таң калгандар дагы бар да. Анан сиздин мындай ушундай өзгөрүп кетишиңизге көз карашыңыздын эмне түрткү болду? Эмне жагдай себеп болду? Мен өзгөргөн жокмун. Кыргызстанда заман өзгөрдү. Башка президент келди, башка саясий система орноду дегенде. Мен оппозицияда жүргөндө, оппозициялык журналист болуп, жанакындай желек көтөрүп алып митингтерде жүргөндө биз менин максатым Кыргызстанда күчтүү бийлик келсе деп тилек кылчумун. 2020-жылдан кийин албетте башка адам бийликке келди, башка саясий система орноду, андан кийинки кылынган иштерди көрүп
мен ынандым, бул бийлик туура жолдо, туура кадамдарды жасап жатат деп. Азыр ар кандай мындай социалдык, экономикалык көйгөйлөр боло берет эмеспи? Бирок ач курсак тоет, жыртык кийим бүтөлөт. Бирок азыр ач калгандагы, жамачы кийген да эч ким жок. Эң негизгиси мамлекеттин устундары бекемделиш керек да. Азыр менин оюмча мамлекеттин устундары бекемделип жатат. Экономикада болобу, тышкы саясатта болобу, чоң-чоң кылымдык ири долбоорлор болобу бар ишке ашып атат. Мисалы үчүн Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун менин баягы архивден карап көрсөңүз, мен дайыма жазчумун. Ушул жол салыныш керек деп. Анан азыр бийлик келип туруп мына баштап жатат. Мен чегараны такташ керек деп жүргөм. Кыргызстан ушу чегараны тактоодо башынан эле туура эмес ээрге минип алган. Чегараны тактоону кайсы бир толпа, же болбосо Facebook эмес, күчтүү бийлик чечиш керек элдин кызыкчылыгында. Жанагы баарыбыз баш ийишибиз керек деп келген. Мына чегараны чечип жатат. Экономика бир топ көтөрүлүп жатат. Ошондуктан мен ойлойм, менин чечимим, менин колдоом азыркы бийликке жөндөн жөн келген жок. Анын үстүнө эки бийликке каршы болдум да. Эми биз канчалык каршы, биз алар мүмкүн бизди бир чиркей чакканчалык тиле көрбөсө керек, биз өзүбүз сезимибизде абдан каршы болуп. Анан улам эле каршы чыга берген туура эмес. Мүмкүнчүлүк бериш керек жана колдош керек деп ойлойм. Бирок ошол эле учурда Марат мырза 2020-жылы сиз Садыр Жапаровдун феномен эмнеде деген суолго өз алдыңызча анализ жасап көргөн экенсиз да, ошондо айтып жатасыз. Коррупцияны эскертүү боюнча улуттук агенттикти жетектеп турганда Садыр Жапаров Кумтөрдөгү коррупция тууралуу эч бир ооз ачкан эмес. 2009-жылы ал түгүл парламент ошо Кумтөр маселесин чыккынчылык кылып ратификациядан өткөрүп берген депчи. Анан көптөр кызыгышы мүмкүн да, ошол кездеги 20-жыл менен 2 жылдын ичинде сиздин көз караш эмне болуп өзгөрдү? Бийлик сизге таасир эте алдыбы? Туура антип жазгам. Азыр ойлонуп көрсөм, комиссардын жетекчиси чындыгында мамлекеттик саясатка таасир эте деле алмаган эмес экен да. Бирок бул киши бийликке келди, президент болду, болгондон кийин факт Кумтөрдү алды да. Ошондуктан менин жанагы сөзүмдүн баардыгы жокко чыкты. Азыр кошуна мамлекеттер менен салыштырып көрсөк, ошол эле Казакстандын президенти канча жыл Нурсултан Назарбаевдин жанында жүргөн, туурабы? Өзбекстандын президенти канча жыл премьер-министр болуп Ислам Каримовдун жанында жүргөн. Бирок ал кишилердин азыр каталарын ачык-ачык эле оңдоп жатышат да. Ошондой бир өзүнүн мөөнөтү келеткен президент болгондон кийин анан жанакы иштерди ишке ашырат экен да. Садыр Жапаров дагы эгер ошол комиссардын жетекчилиги болуп турган мезгилде жок деп башкача айтып чыгууга мындай мүмкүн эмес жагдай, ошо Касым-Жомарт Токаев, Шавкат Мирзиёев сыяктуу эле ошондой жагдай болчу экен деп мен азыр ойлойм. Мына президент болгондон кийин алды. Бир жагдайды дагы айта кетишим керек. Мен жөн эле туруп колдоп калган жокмун да, терең анализ менен. 2005-жылы, 2010-жылы, 2020-жылдары өзүңүз билгендей бийлик күч менен алмашты. Андан кийинки келген бийликтер мамлекетти кандай, экономика кандай кезде кабыл алган. Мисалы үчүн Курманбек Бакиев экономика жогору өйдө кетип бараткан мезгилде 2005-тен кийин бийликти алган. Ошол эле Дордой, Мадина, Кара суу базарлары дүркүрөп иштеп, Казакстан, Россиянын экономикасы өсүп, анан ошол мезгилде дагы ошол инерция менен Кыргызстандын экономикасы бир топ көтөрүлгөн. 2010-жылы келген Алмазбек Атамбаев дагы экономика жакшыраак кезде кабыл алып, анан баягы биздин Кытайдан кредит алуу мүмкүнчүлүгүбүз өтө жогору кезде болгон кредиттерди алып, жанакындай ири долбоорлорду баштап ишке ашырды да. 2020-жылы Садыр Жапаров бийликти кандай шартта алды? Экономика төмөн түшүп бараткан, эсиңизде пандемия болчу, Кыргызстан дээрлик мындай банкроттук абалга келип калган. Экономика, социалдык абал абдан начар болчу, элдин маанайы да начар болчу. Тажикстан менен 2 жылда 2 жолу чегара конфликти чыгып, ал жактагы чегара жабылды. Мурдагы бийликтин катасынан улам Кытай менен чегара 1 жыл жабык турду. Мындай шартта мамлекетти башкарып кетүү өтө татаал болчу. Бирок бул абалдан татыктуу чыгып,
бюджетибиз 2 эсе өстү, туурабы? Кумтөрө алтын кени алынды. Бишкекте эле 6 жылда Калыс Ордого 1 мектеп салып анан ызы чучкан учурлар болбоду беле. Былтыр 15 мектеп бүттү. Быйыл жалпы республика боюнча 100 мектеп бүтөт деп жатат. Ошондуктан мен ойлойм, жөн эле каршы чыга берүү туура эмес да. Бир адамдын айтканы бар. Эгер билбей каршы чыксаң, бул кечиримдүү деп. Анан бир нерсени көрүп, билип туруп эле каршы чыга берсең, бул бетбактык депчи. Ошондуктан мындай арыдан бери болгон. Айтыңызчы, ошол эле 2020 жылы сиз аянтта Борбордогу Ала Тоо аянтында өткөн митингде дагы абдан жалындуу сөз сүйлөп, эгер Садыр Жапаров айланасына мындай мурунку бийликтин адамдарын эмес, мындай таза кадрларды топтошу керектиги жөнүндө оюңузду айтып келип, ошол эле учурда Камчыбек Ташиев мырза жөнүндө да пикириңизди айткан элеңиз. Бүгүн ал киши боюнча оюңуз өзгөрдүбү, азыр колдоп атасызбы? Азыр колдойм. Ошол президент Садыр Жапаров менен атайын кызматтын башчысы Камчыбек Кыдыршаев Ташиев, премьер-министр Акылбек Сөмөч Жапаровдор азыркы иштерди кылып жатат да. Анан мен 2020 жыл октябрдагы сүйлөгөн сөзүм боюнча да комментарий берейин. Азыр ойлосом, лидер үчүн буфердик зона бериш керек экен. 2020 жылы президент Садыр Жапаровдун тарапташтары буфердик зона берди. Эркин кыймылда, ар кандай саясий маневрларды жаза, эң башкы максат бийликке жетип туруу, анан баякы айтып жүргөн убаданын бардыгын, кумтөр жана башка иштерди аткар депчи. Биз ошол мезгилде туура ошентип кыйкырып турдук, бирок тарапташтары биздин сөзгө ишенген жок. Жок, силердин сөзгө ишенбейбиз, биз колдойбуз, президент болот, болгондон кийин могул иштерди жазайт деп. Чындыгында эле саясатта ар кандай кыймылдарды жазап барып туруп, президент болду. Президент болгондон кийин жанакындай иштер ишке ашты. Ал эми башка саясатчылардын тарапташтары анталган жок. Оңго барса оңго кетти деп кыйкырып турушту, солго барса солго кетти деп кыйкырып турушту. Түп-түз эле жол менен барып максатка жетүү мүмкүн эмес. Азыр дагы биз президентке ошондой эл толук ишенгенден кийин буфердик зона түзүп беришибиз керек. Азыр мисалы үчүн ар кандай сөздөр, сындар айтылып атпайбы? Тигинтип атат, минтип атат депчи. Бул жашоо турмушта деген түп-түз эле зымга тискендей болуу мүмкүн эмес. Эң башка максат так болсо, анан бизди ошол жерге финишке жеткирет деп ишенсек, демек биз ошондой жол түзүп беришибиз керек, мындай эки жак. Анан ал президент мисалы үчүн жылан сыяктуу сойлоп жүрүп отуруп туруп бизди жакшы жашоого жеткириши керек. Марат мырза, сиз азыркы бийликти колдоп атасыз. Буга келгенге чейин эле ушундай лаялдуу пикириңизди социалдык түйүнгө жазып жүрчүсүз да. Анан Марат көрсө, мындай бийликке келиш үчүн ушул кадамга барган экен деген пикирлерге азыр кандай карап жатасыз? Мындай чычалаткан жокпу бул сөздөр? Жок, неге чычалатат? Мен эми сындык ала аласыз, демек? Сындык ала алам. Бирок мен бийликке келгенчекте эле колдоп келгем да. Азаттыктан кеткенден кийин мен азаттыктан ошо бийликти колдойм деп колдогум келип, ички жан дүйнөм удургуп, бирөөлөрдүн жөн эле ак жерден эле сындап аткандыгын көрүп, жөн эле жерден асылып аткандыгын көрүп, мен ичиме батчу эмесмин да. Керек болсо кесиптештерге айтчумдай, могулар карачы, эмне деп атышат депчи. Болбогон жерден көрө албастык, жөн эле сын, жөн эле жалган бир нерселерди айтып атат деп. Ошондуктан мен ачык колдодум. Анан мага ушундай чоң жоопкерчиликти жүктөгөн мамлекет жетекчилерине рахмат. Бул мен үчүн мындай күтүлбөгөн окуя болду. Азаттык боюнча сурагым келип жатат. Азаттыкта иштеп жаткан учуруңузда үй бүлө күттүңүз да. Тоюңузга болсо мурунку кийинки үлкөн чиновниктердин баардыгын чогулттуңуз. Анан бул албетте коомчулукта резонанс жаратты. Аз убакыт өтпөй эле сиз Азаттыктан өз каалооңуз боюнча арыз жазып кеткендигиңизди билдирдиңиз да. Бирок эл дагы эле жакшы түшүнбөй кала берди. Эмне себеп болду? Түпкү себеби демек бийликти колдоо үчүн гана кеткенден уламбы? Мындай болду. Той бул ак той да. Жакшы көргөн адамдарыңды, жакшы тилектеш болуп, санаалаш болуп жүргөн, тоюңа чакыр, маке деп жүргөн адамдарды чакырып, алардан кийинки турмуштук жолуңа акбат аласың. Мен дагы жана жогоруда айткандай 10 жылдан бери ошо саясий турмушта
жүрген адам катары жакшы саналаш, тилектеш адамдарды, көбүнчө ошо Атамекен партиясындагы мүчөлөрдү чакырып тоюмда бат алдым. Анан ал сүрөттөрдү таратышып эле бул журналист эмнеге буларды чакырат депчи аябагандай бир талкуулар болду да. Мага өтө мындай жагымсыз нерсе болду. Кыргыздын салтын, маданиятын түшүнгөн адамдар антимек эмес. Мен жөн эле баягы эл көрсүн деп эле бир саясатчыларды топтогон жокмун. Ал чындыгында тилектеш болуп жүргөн, саналаш болуп жүргөн адамдар болчу да. Бирок бул азаттыктын уставына туура эле келет беле? Мындай учур эми уставына туура буга чейин болуп келген мындай көрүнүш. Азаттыкта эле эмес, бардык жерде эле. Эми кыргыз өзү кичинекей аз калк. Бүт баары эле бири-бири менен тууган, бири-бири менен дос дегендейчи. Анан эле мындай болуп калды, үнөтпеш керек дей берген болбойт деп ойлойм. Анан жана бир-эки сайт жаза бергенден азаттыкка рахмат, мага болушуп айтышты. Бул эч кандай кызматтык ишмердүүлүгүнө таасир этпейт. Мен ага чейин да жазган статьяларым бар болчу. Ал жерде эч кандай мындай бирөөнүн кызыкчылыгын көздөгөн нерселер жок болчу. Анан бирок мен өзүм жеке кабыл алдым чечим. Эми ушундай болуп аткандан кийин мен баягы азаттыкка дагы ыңгайсыздык туудурбай, өзүм үчүн да ыңгайсыздык болбой, ага чейин эле ошо колдогон бийликти мындан ары ачыгыраак колдойн депчи. Анын үстүнө жанакы мен жиним келип жүргөн сайттар жазышты да. Ошондон мен мындай кетип турганан айткым келди да. Эл сүйлөсө дагы мындай силер сүйлөбөй, кичине мындай четтиреп тургула депчи. Ачык мындай айткым келди. Азаттыкта 1 жылдан ашык убакыт иштеп калдыңыз. Азаттык сиз үчүн кандайдыр бир деңгээлде албетте төркүн дагы болуп калды да. Анан азыр азаттыктын башына ушундай иш түшүп, соттук процесстер жүрүп аткан учурда пикириңиз кандай болуп турат? Мен азыр Маданият министринин орун басары катары, буга чейин азаттыкта иштеп кеткен журналист катары, жанакындай соттук процесс болуп аткандыктан комментарий берүүм туура эмес болуп калат. Бирок менин мүнөзүм башты кумга катып унчукпай коюу эмес да. Айтса айтып берейин. Азаттыкта чындыгында кыргыздын менмен деген профессионал, мекенчил, уул кыздар иштейт. Ал талаш жок. Аны бардыгы, өлкө жетекчилиги дагы, коомчулук дагы айтып эле жүрөт. Кыргыз маданиятына, тарыхына, салтына, адабиятына, өзгөчө кыргыз тилине азаттыктын кошкон салымы өтө жогору. Бирок жанакындай маселе чыккандан кийин ал маселе чечилиши керек. Сөзсүз эле бир тараптуу каралбашы керек да. Демек азаттыктагы өзү ойлонуп, мүмкүн кандайдыр бир деңгээлде туура эмес иштер барбы деп анализ жүргүзүшү керек деп ойлойм да. Азаттыктын эгер мындай тарыхына кайрыла турган болсок, бул Америка менен, АКШ менен Советтер Союзунун ортосундагы баягы Советтер Союзундагы бизге окшош күнкор мамлекеттерди азаттыкка жеткирүү үчүн, аларга эркиндиктин үнүн жеткирүү үчүн ачылган радио да баштапкы аты дагы бөлөк. Анан азыр азаттык деп айтып турганы баягы бизди азаттыкка жеткирүү болчу да. 90-жылдардан кийин Советтер Союзу кулады. Биз азаттыкка жеттик. Биздин азыр өзүбүздүн демократиялык жол менен шайланган бийлигибиз, мамлекет башчыбыз бар. Биз азыр эркин мамлекетпиз. Өзүбүздүн тагдырыбызды, өзүбүздүн ишибизди өзүбүз чечебиз. Бизге эч ким мындай бир нерсени диктовать этип, акыл үйрөтүүгө кереги жок. Өз тагдырыбызды, өз кимдигибизди өзүбүз кесип аткан маалда. Азаттык керек, бирок мындай кандайдыр бир деңгээлде мурдагыдай, Советтер Союзундагыдай биз буларды, кыргыздарды азаттыкка жеткиребиз деген идеология болбошу керек. Биз ансыз деле азаттык эгемен калкпыз азыр. Кыргыз бийлиги Москвадагы Компартия эмес. Кыргызстан Советтер Союзу эмес. Азыркы азаттыктын кызматкерлери түшүнүшү керек, алар Азамат Алтай эмес. Азыр мындай реалдуулук башка. Кыргызстан өзүн өзү билген, өзүнүн мамлекети бар, бийлиги бар мамлекет.
Өзүңүз кесибиңиз журналист, журналистикада иштедиңиз, жүрдүңүз. Анан сурайын дегеним, азыркы учурдагы сөз эркиндигинин абалы бүгүн кандай деген ойдосуз? Кайсы бийлик келбесин, мындай сөз эркиндигине кысым болуп келген. Анан азыр ошол көч уланып жатат, мындай баш көтөргөндүн бардыгын колго чаап, муунта баштады бийлик деген сөздөр көп айтылып жүрөт. Оюңуз кандай анда? Мен акыркы учурда жана эл аралык уюмдардын, анан кээ бир адамдардын Кыргызстанда сөз эркиндиги басмырланып жатат деген сөздөрүн окуп да аябай таң калам да. Аларга кимдер андай маалымат даярдап берет, мен үчүн да кызык. Кыргызстанда сөз эркиндиги азыр бар, Кудайга шүгүр. Бакиевдин, Атамбаевдин учурундагыдай кысым эч кандай жок. Билесиздер, Бакиевдин учурунда өлтүрүүлөр болгон, Атамбаевдин учурунда болсо такыр миллиондогон долларды коюп, кээ бир сайттарды, кээ бир гезиттерди рейдерлик менен алып, ушундай иштер болгон да, чындыгында. Азыр андай жок. Мен сөз эркиндигинин дагы азыркы кыргыз журналистикасынын абалына бир аз мындай мен эле эмес, жалпы эле эл кейип турбайбы? Мындай деңгээлине, анан ушуну жалпы элибиз көтөрүш керек деп ойлойм да. Анан Кыргызстанда күн тартибин, жаңылыктын күн тартибин буюрса мына күчтөнүп жатат. Мамлекеттик телеканалдар, мамлекеттик сайттар, маалымат каражаттары түзүшү керек күн тартибин. А бизде тескерисинче азыр күн тартибин алар да биздин мекендештер, бирок четтен грант алып иштеген сайттар мындай түзүп, ошолор мындай бизге диктовать этип келет. Ал андай болбошу керек. Мамлекеттик ошол маалымат каражаттары бир тараптуу чагылдырып, элдин чындыктан алыс калбайбы? Айрым эже, азыр бир орток нерсе жок да. Бир тараптуу чагылдырса, экинчи тарапта так эле ошондой. Мына мен мурдагы кесиптештерим, коллегаларым, азаттык эмес, бир топ маалымат каражаттары бар да, баягы Интерньюстан же болбосо башка жактан грант алып иштегенчи, алар кадимкидей эле өздөрүн оппозиция сезип алган да. Алар эч кандай оппозиция эмес, алардын уставында да жок. Алар болгону маалыматты бейтарап топтоп, анан элге сунуштап коюш керек. Жыйынтыкты эл чыгарыш керек да. Азыр кандай? Азыр аларда иштеген журналисттин баардыгы эле отуруп эле, акыл үйрөтүп эле, анан бийлик жаман бир тараптуу. Аны кандай эксперт менен отуруп дагы материалдарын талдаса ошондой сезилет. Анан мен кээде отуруп ушундай катуу жиним келет да, ошол сайттар баягы мунун тууганы анан тигиндей деп жазышат, а чындыгында коррупциядагы тууганчылык, жердешчилик, кландык ошол сайттардын бардыгында бар. Кээ бир сайттарды мен билем, эжеси администратор, өзү главный редактор, сиңдиси СММ, күйөөсү айдоочу. Ушундай сайттар бар да, көпчүлүк ошол жанагы сын таккандарчы. Анан ошолор акыл үйрөтсө, анын атын айтпай эле коеюн, мүмкүн убакыт келгенде айтылат. Анан ошолор акыл үйрөтүп, ошолор бир нерсе десечи, мен кадимкидей ошолордон жиркенем да. Кантип ошондой болсун? Түшүнүктүү. Марат мырза, сиз болсо Атамекен партиясында багы саясий тажрыйба кандайдыр бир деңгээлде топтодуңуз деп ойлойм. Анан кийин азыркы учурда ушу Атамекен партиясы менен анын лидери Текебаев мырза менен ымалаңыз кандай азыр бийликке келгени? Мен Өмүрбек Текебаевдин жанында тажрыйба алгандыгыма, жүргөнүмө өзгөчө жанакындай саясий кырдаалда 2017 жылы камалып, андан кийин бир топ абакта болуп калды, андан кийин чыкты. Абдан мындай саясий окуялар өтө жыш учурда жанында болдум. Саясий кухняны ичинен көрдүм. Ошондуктан мен тагдырыма дагы ыраазымын ушундай чоң саясатчынын жанында болгонго. Ымалабыз жаман эмес, жакшы. Мисалы үчүн кызматка дайындалганда куттуктады. Андан сырткары эми ар кимибиздин өзүбүздүн жолубуз бар, саясий көз карашыбыз бар дегендей. Мен өз кимдигимди өзүм кескен, өз тагдырымды өзүм чечкен баламын. Мага бирөө мындай таасир этпейт. Учурунда мүмкүн кеп кеңешин айткан чыгар. Азыр болсо сиз мамлекеттик кызматтасыз, ал киши дагы бай тажрыйбасы бар. Азыр кеңеш береби же азыр андай муктаждык жокпу?
азыр ал кишинин өзүнүн убактысы да жок болуш керек. Анан андай байма-бай деле сүйлөшүп турбайбыз. Бирок эгерде кеңеш керек болсо сурасам, албетте жок дебестир. Мүмкүн бир иш болсо биз деле албетте жардам бергенге дайынбыз. Дагы бир саясий персона жөнүндө сурагым келип атат. Бул Эдил Байсалов мырза. Маалымат каражаттарында ал сиздин өкүл атаңыз экендиги, ал түгүл кызматка келишиңизге таасир эткендиги жөнүндө айтып жүрүшөт. Чындыгы канчалык? Эдил Байсалов Кыргызстандагы эң акылдуу адамдардын бири. Мен муну эч тартынбастан айта алам. Көпчүлүк ал кишини түшүнө бербейт. Мен кээде ойлоном, 37-жылдары деле жанакы репрессияга кеткен Кыргыздын тынчыкма мыктыларын көпчүлүк түшүнгөн эмес да. Аларга жанакындай доносторду жазган, каралаган. Байсалов дагы абдан Кыргыздын акылдуу деген дагы сөз мүмкүн жетишсиз. Бул кишинин аталарын Олуя деп коюшкан. Мындай биз бир бетин эле көрсөк, ал киши наркы бетин да көрө турган адам да. Ал эми өкүл ата эмес. Мен өкүл атам башкадан, Ош облусунун Каракулжа районунан болот. Бирок бул кишинин кызматка келишиңизге таасири болгон эмес, Эмнеге болгон эмес? Албетте кызматка бир сунуштар болот да. Бул киши аркылуу өткөнбү? Сунуштаса керек. Мамлекеттик кызматка келүү менен мындай үй бүлөнү тың багып кетүүгө канчалык мүмкүн экен дегеним, азыркы учурда мындай мамлекеттик кызматкерлердин айлык акысы мурдага салыштырмалуу өсүп калды. Бул аларды кызматка келүүгө мындай жардамын тийгизет деп атышат. Чынбы? Бул чын. Жанакындай резерв ачылып, конкурстар жарыяланганда дагы кадимкидей тапшырган жаштардын саны көтөрүлүптүр. Мен кызматка дайындалгандан кийин дагы буга чейинки айлык, анан былтыркы 2 жыл мурункуларда өзүм үчүн кызык болуп сураштырып көрдүм. Чындыгында аз болчу экен. Азыр көтөрүлүп калган. Кудайга шүгүр. Бул да чек эмес. Мисалы үчүн бюджетибиз 2 эсе өстү былтырчы. Айлыктар 2 эсе көбөйдү. Кудай буйруса дагы көбөйөт, анан дагы өсөт да. Бирок биз бир нерсени түшүнүшүбүз керек. Кыргызстан кедей мамлекет, жакыр мамлекет да. Азыркы чек менен, азыркы бюджет менен бардык эле элдин жашоосун жайдары кылып, кой үстүнө торгой жумурткалаган заманды орнотуп коюу мүмкүн эмес. Биз абдан эмгектенип, ири өндүрүштөрдү ишке киргизип, гендерибизди иштетип, буга чейин ата бабабыз мураска калтырган. Анан биз мураска урпактарыбызга жакшы мамлекетти, акыл менен иштеген мамлекетти калтырышыбыз керек. Качанкыга чейин биз тигенге тийбе, бул генге тийбе, тиги өндүрүштү ишке киргизбе деп отура берсек болбойт. Мен азыр кээде таң калып кетем, өткөндө Ысык көл мейманканасы бузулуп атканда дагы бул тарыхый мурас буга тийбегиле депчи. Мен бир 10 жылдан бери ошол Ысык көл мейманканасын билем да, шаарга келгенден бери кароосуз бир жаткан жер болчу. Анан эле аны бузуп жакшынакай өкмөт үйүн салалы дешсе эле жок деп каршы чыгышат. Эски аянттагы өкмөт үйү канча жылдан бери капкара болуп, көргөн адамды кейитип турчу. Ал жерди жаркыратып коюшту. Жаркыратканга чейин дагы эмнеге муну мынтип атышат деп да чыгышты дегендейчи. Ошондуктан жалпы эл азыр мындай жалпы коомдук аң сезим калыптандырып, биз үчүн эмне керек? Биз азыр өзүбүз азыр кандай абалдабыз? Туура түшүнүп, анан жаштарыбыз дагы өзгөчө ошону билип, биз алдыга кадамдарды жасабасак, азыркы президенттин, премьер-министрдин кылып аткан аракети мындай бизди жаркын жашоого жеткирет, бирок биз дагы жардамдашыбыз керек да. Түшүнүктүү. Сиз мамлекеттик кызматкерсиз, бирок ошол эле учурда социалдык түйүндө мындай активдүү болуп, анан кайсы бир маселеге пост жазып каласыз. Бирок көпчүлүк постторуңуз бул азыркы кызматыңызга байланыштуу болбой, мындай саясий маселелерге пикириңизди билдирип жүрөсүз. Бул өзү нормалдуу көрүнүш деп эсептейсизби? Нормалдуу көрүнүш. Мен өзү жаштар саясатын тейлейм, мен жаштарга туура маалыматтарды жеткирип турушум керек. Кайсы жагдай болбосун. Жаштар медицинада, билим берүүдө, саясатта, укук коргоо бардык тармакта жаштар бар.
мен ошолорго туура идеологияны, туура маалыматты жеткирип турушум керек. Азыр туура нерсени туура деп айтыш дагы кыйын болуп калыптыр. Билесизби, мурда мындай деген сөз бар болчу да. Ой, сен бийликти мактаба. Бийликти мактай тургандар көп. Вот бийликти сындай тургандар аз деп айтышчу да. Азыр тескерисинче жакшы ишти жакшы деп айткандан тартынып калган учур болуптур да. Бүт эле барып эле жамандап, сындап эле бир кемчилик табышыпчы. Анда мен мамлекеттик кызматкерлерди да чакырат элем. Биз өзүбүздүн мамлекетти, бийликтин жакшы иштерин социалдык тармак болобу, башка форматта болобу, айтканга, коргогонго тартынбашыбыз керек. Мыйзам дагы ага эч кандай чек койбойт. Себеби бул социалдык тармак биздин жашообузга жаңы кирди. Буга чейин андай болгон эмес. Буга чейин мамлекеттик кызматкерлер жыйналышта, чогулушта мамлекеттин позициясын коргочу. Азыр сиз пост жазсаңыз миңдеген адам көрөт. Ошол эле зал, ошол эле жыйналыш. Ошондуктан мамлекеттик кызматкерлер колдош керек. Бирок аябай жалтаң болуп калышыптыр да. Эч ким эле унчуккусу келбей, себеби бул эми канча жылдан бери жанакындай бийлик алмашып эле мамлекеттик кызматкерлерге дагы абдан кедергисин тийгизген да. Бирок биз аны үзүшүбүз керек. Качанга чейин ал улана бериши керек да. Ошондуктан бийликтей күчтүү болуш керек. Мамлекеттик кызматкерлер дагы эгерде чындыкка ишенсе, өзүнө ишенсе, кылып аткан ишинин ак экенине, так экендигине ишенсе, коргош керек, тартынбаш керек. Ушундай посторуңуздун биринде мындай бир жагдай жөнүндө жаздыңыз. Бул мисалы буга чейин криминалитет, коррупционерлерди кескин сынга алып келчү элеңиз. Айрымдарын, ысымдарын албетте айтып жазып жүрдүңүз. Анан өткөндө Кыргызстанга инвестиция салып жаткан ишкерлердин бирин колдоп пост жаздыңыз. Ким жөнүндө экендигин баамдап жатсаңыз. Хабибулла Абдыкадыр. Ишеним пайда болду кийин. Хабибулла Абдыкадыр менен мен аны жазбай деле койсом болмок, туурабы? Ысык суу жок, ал эми бир соодагер. Бирок мындай мурунку көз карашыңыз өзгөрүп жаздыңыз. Тарыхына мындай башка эмне болуп атат, бир үңүлүп көрбөйлүбү? Казакстан жарандык берди ага. Өзбекстан Ташкенттен жер берип, Ташкент Сити деген көп мелжиген имараттарды курдуруп жатат. Бизнесинин көпчүлүгү Европада экен. Европада мыйзам кандай экендигин бардыгыбыз билебиз. Ал жакта эч кандай маселеси жок. Кытайда мыйзам кандай катаалдыгын бардыгыбыз билебиз. Ал жакта да жок. Анан биз эмне үчүн эле инвестиция салам деп аткан адамдын жанакындай туура эмес маалымат менен манипуляция кылып эле лайк, хайп алып экономикабызга эчтеке түшүрбөшүбүз керек. Биз бул ысымды баягы Азаттыктын иликтөөсүнөн кийин кабыл алып калганбыз да. Азаттыктын иликтөөсү бул бийлик келгенге чейин чыккан, туура. Ал учурда бир топ сүрөттөр да чыккан. Көрсө ошол кездеги президенттер эле кучакташып, стакан кагышып, кызыл рюмка, ак рюмка беле ошондойлор менен жүрүшкөн да. Азыр андай болгон жок. Азыр сала турган инвестиция дагы анык, кайсы жерге салат. Мечити да анык, бардыгы ачык. Азыр деле мүмкүн болчу да. Элге көргөзбөй эле мурдагылардай болуп эле мындай жашыруун бир иштерди кыла бергөн. Жок, бардыгы ачык, айкын. Канчалык бир нерсени жашырса, ошончолук ал дагы кызык боло берет да элгечи. Анан манипуляция кылып, элди дүрбөтүп, удургутканга дагы ыңгайчылык, ошондой ыңгай түзүлүп калат. Кыргыз өзү баягы манасты жараткан калк да. Уук болсо устундай кылып, айтканды жакшы көрөбүз да. Ошондуктан мындай маселеде мен абдан өлкө жетекчилигинин позициясын туура болду. Ачык, айкын көргөзүп, могу жака инвестиция салат, бул жака муну салат деп койгон жакшы. Дагы бир саясий маселе, Кемпир-Абадты абдан активдүү коргоп жүргөндөрдүн бирисиз, бийликтин кадамдарын тактап айтканда. Анан Кемпир-Абад боюнча бир топ жаш активисттер, укук коргоочулар тергөө иштери жүрүп, азыркы учурда анын айрымдары чыга баштады. Анан бул процессте сиздин мындай аларга карата оюңузду укканыңыз жок. Бирок ошолордун арасында сиздин жакын санаалаштарыңыз, дос курбуларыңыз да жүрдү да. Бар эле. Мен Кемпир-Абад боюнча ал жигиттер, кыздар камала электе эле позициямды ачык айткам. Кемпир-Абад маселеси
чек ара маселесин Facebook чечпейт. Күчтүү бийлик саясий чечим кабыл алып туруп чечиш керек. Ага бааны тарых берет депчи. Буга чейин жана жогоруда айтпадымбы? Чек араны тактоодо кыргыз мамлекети мындай ээрге башынан эле кыйшык минген депчи. Ошол эле адамдар, мисалы үчүн 2002-жылы элди туура эмес маалымат бергендер ушу кайрадан чыгышты да. Кайра бир нерсе кылгысы келипчи. Ошондуктан эми албетте түрмөдө абакта жыландагы жатпасын деген сөз бар го. Менин дагы албетте боорум ооруйт. Бирок мамлекеттин тынчтыгы, стабилдүүлүгү дагы керек да. Биз качанкыга чейин эле ушул чек араны же болбосо кайсы бир маселени колго кармап алып эле мамлекетте стабилдүүлүктү бузганга аракет кылган адамдарга жол бере беребиз. Аларды дароо баштап келе жатканда кесип койгондагы туура деп ойлойм. Кыргыз саясатында үстүнө бир топ адамдар бар. Ошо бактысын ушундай окуялардан издешип эле саясатты лотерея кылып алышканда качан меники жанып калат деп эле аракет кыла беришет да. Мындай акыры үзүлүшү керек. Токтотуш керек мындайда. Демократиялык жол менен бийлик шайланып келдиби, ал мөөнөтүнө чейин иштеш керек. Шайлоодо эл колдогон адам бийликке келип, анан ал 5 жыл элди бийлеп башкарышы керек. Бизде болсо 2005-2020 жылдагы окуялар баягы биздин багыбызда жанып калат, бизге да шанс келип калат деген саясатчыларды муунун өстүрүп койгон да. Ошолорду азыркы бийлик туура кылып жатат. Чыгып келатканда эле токтотуш керек. Бийликти ачык колдоп жаткандыгыңыздан улам суроо жаралат. Кийинки парламенттик шайлоолорго даярдык көрүп жатасызбы? Ал жөнүндө ойлоно элекмин. Эми ал эл чечет. Анан мен талапкер болуу деген азырынча оюм жок. Бирок албетте генерал болууну самалган солдат эмес дейт. Саясатта, мамлекеттик кызматта жүргөндөн кийин өсүштү каалайсың. Ал эми бирок Майраша мындай да, мен эгер ошо депутат болгум келип эле, мен анда башкачараак жолду тандап алмакмын да, популист болмокмун. Туурабы? Депутат болгусу келгендер популист болушат да. Калп эле элим, жерим дейт. Чындыкты, акты көрүп турат, бирок калп эле ушинте беришет да, элим, жерим деп эле. Мен ачык айтайын, мен мисалы үчүн нарындыкмын. Эгер шайлансам нарындан шайланам да, мен ачык айтайын, мен жетим тоонун казылышын колдойм. Ал нарын облусуна, Кыргызстандын экономикасына чоң салым кошот. Мен ошол эле сыяктуу бир топ одиозный мындай эл жактырбай турган долбоорлорду колдойм жана мен аны элге түшүндүрүп бергим келет. Урматтуу эл, урматтуу нарындыктарым. Себеби нарындыктарды мендей жакшы түшүнгөн, менден жакшы билген бардыр. Бирок мен да жакшы билем да абданчы. Алар кантип жан сактап атышат, кантип күн кечирип жатышат, кандай көйгөйлөр бар. Ар бир айылда 50-ден 60-тан 100-дөн 200-дөн бала жөн эле бош отурушат. Эгер алар иштеп, жок дегенде 20-30 миңден айлык алышса, үй бүлөсүнө кандай жакшы шарттар түзүлмөк, регионго кандай жакшы болмок депчи. Ошондуктан сиз айткандай, эгерде мен мындай бир саясий кызыкчылыкты көздөсөм, мен популист болуп, калп эле жанакындай сөздөрдү сүйлөмөкмүн да. Мен тескерисинче айтып атам. Урматтуу элим, жерим. Келгиле бул нерселерди кылдыралык, бул нерселерди кылалык, бийликтин иштерине бут тоспойлук, анан өлкөбүздү чогуу өнүктүрөлүк депчи. Бирок мен мындан тартынбайм. Эгер мен азыр айтып аткан сөздөрдү жактырбагандар болушу мүмкүн, бирок мен ишенем, 10 жылдан кийин ал ишке ашат. Мисалы үчүн министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Өсөнбекович 2007-2006 жылдары койго паспорт бериш керек дегенде элдин баары күлгөн да. Туурабы? Мына азыр өзү чуркап барып койго паспорт алат да ар бир фермерчи. Сиздин дагы бир жагдай боюнча пикирлериңизди уктум эле. Бул коомчулукта мындай терс реакцияны жаратат деп ойлобойсузбу? Мисалы, Ысык көлдө уранды казуу маселеси, апийимди өстүрүүнү легалдаштыруу боюнча. Марихуана. Азыр эми ушундай шарт болуп калды. Азыр отуруп эле сиз таба аласыз да ошол нерсеничи. Телефондон эле бат эле издеп табасыз.
Марихуананы табасыз. Мен сізге шендіріп қойын, табасыз. Албетте құқық қорғау органдары күресіп жатады, дейіп жатады, бирок ушундай бар, табасыз да. Бирок мамлекетке бир сом пайдасы түшпейли. Тескерисинче, жанакындай мыйзамсыз ууру жолдор аркылуу алар ишке ашып жатат. Эгерде мамлекет аны легалдаштырып, кыргыздарга эмес, кыргызстандыктарга эмес, жана чет элдик туристтерге, конокторго кандайдыр бир жабык аймакта мүмкүнчүлүк түшсө, мен болот деп ойлойм. Ал Европанын, Түндүк Американын бир топ мамлекеттеринде ал ишке ашкан. Азыр ал легалдуу эле көрүнүш. Ал эми уран боюнча мен мыйзам менен тыюу салып жатканда дагы колдогон эмесмин. Казакстан кошуна мамлекетибиз. Ортолукта тоо да бөлбөйт, эчтеке бөлбөйт. Так эле ушул эле жерде дүйнө боюнча биринчи орунда болуп Казакстан уранды казып жатат. Эгер зыян тийсе, бизге кызыл омполдон тийбейт. Шамал аркылуу эле, Казакстан аркылуу бир топ зыян келип атышы мүмкүн да. Биз айтып жатабыз. Жанакы жерде керемет Кыргызстандын бермети болгон Ысык көлдүн жанында жанакы уранды коюп койбой, анын көрө аны алып барып туруп Кара-Балтада иштетип, анан экономикабызга салым кошпойлукпу, туурабы? Экология дегенде мына Казакстандан шамал аркылуу эле кириши мүмкүн. Биз тескерисинче уранды казып барып туруп, иштетип туруп, сатып кайсы бир ким каршыбызды жаап алганыбыз туура болмок. Тактоо үчүн да бул айтып аткандарыңыз сиздин мамлекеттик кызматкер катары пикириңизби же жаран катары? Ушунда айтып коеюн деп аткам, бул менин жарандык позициям. Буга чейин айтып келе жаткам, сиз сурагандан улам айттыңыз, айтып жатам. Жалпы эле бүгүнкү маектеги бир топ сөздөр бул менин Марат Тагаев катары позициям да. Мүмкүн айрым учурда дал келбестик болуп калышы мүмкүн, ошондуктан мындай тактап коелут. Карьеранын башталбай жатып бүткөнү жаман деп коюшат да. Бардык иште ушул жагдайды ойлоно жүрүш керек дейт да. Сиз буга кандай карайсыз? Эгер өзүңдүн кылып жаткан ишиңе ишенсең, позицияңа ишенсең, эч кандай мындай риск болчу кадамдарды жасоодон коркпош керек. Тобокелчиликке бара билиш керек. Тобокелчиликке бара билиш керек. Өзгөчө бул мекен үчүн кызмат да, эч качан жигит аянбаш керек. Айтат го, эл четине жоо келсе жан аяган жигитпи депчи. Кыргызстан азыркыдай абалда турганда, мамлекет жетекчилери чын ниети менен өлкөнү жакшы жолго алып баралы деп жатканда, мамлекеттик кызматка сени ишенип коюп жатса, анан сен мага эч ким тийбесин, эч ким дебесин деп эле башыңды кумга катып алып эле айлыгыңды алып, анан мен министрдин орун басарымын деп коюп жүрө берген туура эмес. Эми жумушуңузга байланыштуу бир-эки суроо бергим келип жатат. Азыркы учурда мына жаштар саясаты боюнча сиз негизги ишти алып барып жатасыз, министрдин орун басары катары. Анан Кыргызстанда мамлекеттен жылга ушул тармак үчүн канча каражат бөлүнөт экен? Бул жететпи? Жаштар саясатына аз акча бөлүнөт деп айтылат. Бирок биз бир нерсени туура түшүнүшүбүз керек да. Бул жаштар саясаты деген өтө мындай кеңири түшүнүк да. Бизде мисалы үчүн бир объект жок. Мисалы үчүн ошол жерде эле жакшы оңдоп кычыратып коем дегендейчи. Кыргызстанда 30%га жакын калк жаштар. Анын бардыгына жетиш мүмкүн эмес. Бирок биздин максат туура идеологиялык саясат жүргүзүү ушул министрликтин негизги милдети деп ойлойм. Анткени жаштарга туура идеология жеткизип, элибиздин коомдук аң сезимин калыптандырбасак, ар кандай саясий күчтөр, ар кандай тышкы күчтөр бардыгыбыз билебиз, мен кимдер жөнүндө айтып жаткандыгымчы. Алар жаштардан пайдаланып, бурмалап, мен көрүп жатпайбызбы? Ар кандай болот. Биз ошондуктан ал каражат аз деп кол жайып отурбайбыз. Буюрса былтыр мисалы үчүн, былтыркы караганда быйыл 2 эсе көбөйтүлгөн. Мындан дагы көбөйтүп беребиз деген өлкө жетекчилигинин жакшы ойлору бар.
алар жакында дагы ишке ашышы мүмкүн. Ошондуктан мен айтып кетким келет, биздин негизги максат жана милдет бул жаштарга туура идеология жүргүзүүгө мамлекет жетекчилигине көмөк көрсөтүү. Бизде мисалы үчүн кээ бирөө сурап калат, Марат сенин программаң депчи. Биздин программа бул президенттин программасын ишке ашыруу. Мараттын же болбосо кайсы бир менден кийинки жетекчинин же мага чейинки жетекчинин программасы деген түшүнүк болбош керек. Президенттин программасын ишке ашырабыз и колдойбуз. Соңку суроо айтыңызчы, мисалы азыр мамлекеттик кызматкерлердин ишин баалаш керек деген саясатты президент айтып атпайбы? Андай болсо сиздин жасап аткан жумушуңуздун натыйжасы канча убакыттан кийин билинет? Бизде 2020-2030 деген жаштар саясаты боюнча концепция кабыл алынган. Өкмөттүн программасы бар. Быйылкыга бекиген биздин план бар. Жыл жыйынтыгында ошол пландар кандай ишке ашты, концепциянын канча бөлүгүн аткардык деген маселе менен жыйынтык чыгат. Ал эми кылынып жаткан иш боюнча, жасап жаткан иш боюнча өлкө жетекчилиги дагы абай салып турса керек. Чоң рахмат, анда ийгилик каалайм. Сизге да рахмат.